Саламатсыздарбы, Кабар агенттигинин окурмандары жана көрөрмандары. Эсиңиздерде болсо, кече 23-октябрда Бишкектин шаардын ичинде борбордук бөлүгүндө жайгашкан Батыш автобекети шаардын сыртына, могул Алмата бир бөлчөк бир дарегине көчүрүлгөн. Мына бүгүн толук кандуу ишин бүгүн баштап атат. Азыр биз иштин кандай жүрүп аткандыгын менен таанышканы келдик. Автобекеттин маңдай бетинде жеңил унааларга, ал эми бул жак бетинде негизги администрациянын жанында кичи автобустар жөнөйт экен. Негизинен бул жерден Нарын жана Ысык Көл облусуна кетчү кичи автобустар, ал эми аркы бетте жеңил автоунаалар. Бул жер болсо кассалар, мына эне жана баланын өзүнчө бөлмөсү бар бул жакта. Туалеттерибиз бардыгы иштеп атат, дааратканаларыбыз, наркологубуз бар, диспетчерибиз бар. Такси каттамына өзүнчө тиги жолдун ар жагынан да ачылган. Башка бардык нерселер эле айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн эмесине ыңгайлуу болушуна шарт түзүп берип атабыз колунан келишинче. Дагы аткарчу жумуштарыбыз бар. Алардын баарын аткарып бергенге аракет кылып атабыз. Болушунча эле шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Бул жерден Нарын менен көлгө кетчүлөр гана. Нарын менен көлгө кетчүлөр гана. Азыркы тапта ошондой болуп жатат. Азыркы иштеп аткан неме маршруттар Нарын менен көл багытында. Ош, Талас, Баткен, Жалал-Абад азыр каякта кетет? Ош, Талас, Баткен, Жалал-Абад азыр биз жакка келе элек. Эгер бизге информация түшүп эметсе, бул жакка келишет. Бул жердин аянты 5 гектарда 2 бөлүктөн турат. Бул жагы болсо маршруттук каттамдар, маршруттук жана чоң автобустук. Экинчи бөлүгү жана жеңил машина, такси каттамдары. Бизде эми толук канча фирма бар экен, азыр бизге толук келип бүтө элек. Азыр мына Ысык Көл областынан Бөкөнбай, Каракол, Чолпон ата келди. Жетөгүз, Север юг багытынан келип атышат. Алардын баарын мына үзгүлтүксүз тейлеп атабыз жүргүнчүлөрдү. Assalamu alaikum aka. Бул жер бираз тартиби боюнча айтып берип койсоңуз, кишилер келет. Түшкөндөн кийин кайра шаарга астына уюштурганбыз. 13-чү маршрут деп Алматинский өйдө чыгат, Аламедин базарга барат да жибек жол менен баягы кетип жүргөн вокзалга, западный автовокзалга чейин барат, и восточныйга да барат. Жибек жолдун остановкалардан каалаган жерден түшүп калса болот. Кокс азырда адашып Батыш автобекетке барып алса, келсе болот, Келсе болот, кайра туруп. Иштин жаңы күнү кандай башталды бүгүн жаңы автобекеттен? Эми жакшы эле го дейм. Күн албай атабыз. Эми бияга ыңгайлуураак, эми элге бизге ыңгайлуу да. Элге мына автобус жүргөзгөнгө жакшы экен. Эми башында оор эле болуп атат, анан бара-бара көнөт да. Айбек Жунушалиев Кабар агенттигине берген маегинде бул шаардын чыгыш жагынан кете турган облустарга ушул автобекет чыгыш жакка көчүрүлөт деген, бул көл Нарынга кетчү каттамды, агымды мына ушул Алмата көчөсү менен Объездной деп атаган көчөгө жайгаштырды. Ал эми Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарына кете турган каттамды шаардын батыш жак бетине чыгаруу пландалган. Мына ошол иштин биринчи этабы мынакей башталды. Бул Ош-Бишкек трассасынын Бишкек шаарына жете бергенге чейинки унаа базарга чейинки тилкеси. Мына ушул жерде бул жаңы курулуп аткан ипподромдун жанына ошол автобекеттин түштүк жакты Жалал-Абад, Ош, Баткен, анан Таласты тейлеген филиалы ачылганы турат. Азыр эми бул жерде иш негизинен жүрө элек. Так кайсыл жерге кандай автобекет түшөт азыр белгисиз, бирок ушул тегереке ушул жерге ошол батыш жакты көздөй кеткен региондорго ушул жерге автобекет ачылат. Ошондо ал жактан келген таксилер жана каттамдар шаарга жетпей эле мына ушул жерден жүргүнчүлөрдү салып алып, анан ары сапар улаганга туура келет. Кече 23-октябрда эскертилгендей бүгүн Батыш автобекети бул шаардын ичинде жайгашкан толугу менен ишин токтотту. Азыркы учурда техникалар киргизилбей, бул жерде атайын тартип сакчылары кыймылды жөнгө салууда.